Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз сиздер менен финансылык пирамидалардын тарыхы, адамдардын окуялары, утулгандар жана камалгандар жөнүндө сүйлөшүп кетели. Ошол финансылык пирамидаларды ачып, түрмөгө тургандарды жана көптөгөн утулган адамдарды жана жабыркап калган адамдар жөнүндө бир сыйра сүйлөшүп кетели. Анткени бул, мен ойлойм, сизди дагы бир финансылык пирамидага чакырганда сиздин эсиңизге ушул окуялар түшсүн жана сизди, сиздин жакындарыңызды, көпчүлүк адамдарды ушул видео, мен ойлойм, финансылык пирамидалардан сактап калат жана сизди финансылык пирамидаларга жана тез байууга чакырганда сиздин оюңузга ушул окуялар келип турсун деген максатта бул видеону чыгардык. Эми сиз бул видеону көрүүдөн мурун, эгерде сиз көрө элек болсоңуз, анда финансылык пирамидаларды кантип билсе болот, кантип тааныса болот, кадимки мыйзамдуу пирамидалар менен финансылык же мошенник пирамидалардын айырмасы эмне, экөөсүн кантип айырмаласак болот, айырмасы эмнеде, анын белгилери эмнеде, ушул боюнча деги эле көпчүлүк маалыматты алып билгиң келет десеңиз, анда биздин ушул финансылык пирамидалар, мен акчамды кимге алдырып койдум атуу видео сабагыбызды сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Деги эле финансылык пирамидалар өзү илгертен бар деп эсептелинет. Бирок эң мындай белгилүү окуялардан мына 18-кылымда башталган экен. 18-кылымда Англияда белгисиз бир аты таракта өчүп кеткен адамдар, содагерлер группасы Англиянын мамлекеттик карыздарын бир кандайдыр бир бөлүгүн төлөшкөн жардам берели деп өкмөт менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, жана Түштүк Америкадагы жеке соодада монополия уруксатын алышкан экен. Ошол карызыңарды төлөп берели, бизге ушундай мүмкүнчүлүк бериле деп ушинтип келишим түзүлүп, алар ошонун негизинде атайын бир компания ачышат экен. Кен байлыктарды казуу максатында атайын бир компания чыгарышып, ошол компаниянын акцияларын чыгара баштайт экен. Ал бул монополия экенин билип, көпчүлүк адамдар ошол компаниянын акциясын тез-тез сатып ала башташат экен. Анан бирок натыйжасында ошол адамдар көптөгөн акциялар сатып элге тез аранын ичинде качып жок болуп кетишет экен, белгисиз бир жактарга. Ошол жабыркагандардын арасында Исаак Ньютон дагы болгон экен, көптөгөн чоң акчаны уткуруп койгон экен ошол мошенниктерге. Англияда 19-кылымда дагы мына жашырылган булактан акча жасоо үчүн ачылган компания деп бир аты өчүп кеткен бир жаш ишкер ушундай компания ачкан экен, жана ал 5 миллион фунт бюджетке бизге башташ үчүн керек деп 5000 акцияны 100 фунттан чыгарат экен. Ошону чыгарып, ошонун негизинде биз ишке ашырабыз деп биржага чыгарган экен. Элге таратып саткан экен. Ошондо 1 жылда 2 эсе кылып чыгарып берем деп убада берген экен. 6 саатта караса 2000 фунт чогулуп калат экен, көптөгөн акциялар сатылып. Анан жетишерлик сумманы чогултуп алып, ал адам бир күндө ошол контораны кайра жаап качып кетет экен. Мына көрдүңүз, көптөгөн мошенниктер ушинтип ар кандай убадаларды, ар кандай жомокторду айтып отуруп, элден акча жыйнайт экен. Илгери мына ушинтип жыйнашчу экен адамдардан. Көпчүлүк учурда финансылык пирамидалардын өзү илгертен эле бар деп эсептелет, бирок эң белгилүү атактуу финансылык пирамидчиктердин жана алгачкы пирамиданын атасы жана борбору же башталышы деп 1919-жылдагы Чарльз Понци аттуу кишини көп айтышат. Бул кишини пирамидалардын атасы деп айтылат. Демек, биринчилерден болуп ушул атактуу адамдардан ушул уюштурган экен 1919-жылы The Security Exchange Company же болбосо баалуу кагаздарды алмаштыруу боюнча компания деп ушул компаниясын ачкан экен. Ал долговые расписки деген атайын ошол кагаздарды, акция ошол кагаздарды саткан экен, өзүнүн Понци деген 3 айга 50% кошуп берем деп деген убада менен ушул акцияларды саткан экен. Анан 1920-жылы, бирок 1 жылга жетпей, ал контора жабылып калат экен. 7 миллион доллар элге карыз болуп, аны төлөй албастан жабылып калат экен. Натыйжасында 5 жыл түрмөгө камалат экен. Мына ошол мезгилден тартып Чарльз Понци деп ушул Понци схемасы деп көп айтышат. Бул финансылык пирамиданын башкача аталышы экен. Андан кийин мына 1992-жылы Дамара Бергес жана Ханс Хунтер Шпахтольц аттуу эки ишкер European Kim Clown Club дегенди ачышкан экен. Алар чоң банктарга кошумча вариант, башка вариант катары мына кредиттик уюмун ачышкан экен. Алар чакан бизнеске жардам берүү максатында аштык деп ушундай уюм ачышыптыр. Элден мына акциялар саткан экен элдерге 1400 швейцардык франктын баасында 200 франк ай сайын сизге дивиденд беребиз деп ушундай убада менен 1400 швейцардык франкка ушул бир акцияны сатышкан экен. Көптөгөн элдер аны алып отуруп, көптөгөн элдер ошол катышат экен, ошол кошулушат экен пирамидага. 94-жылы ал пирамида кыйрап калып, элге төлөй албай калат экен дагы. 7 жыл, мына Дамара Бергес 7 жыл түрмөгө камалат экен, ал эми анын шериги Ханс Гунтер 5 жыл түрмөгө камалат экен. Негизинен элдер 1 миллиард доллар акчага жабыр тартышыптыр. Ушул финансылык пирамиданын ишинин негизинде. Японияда Кудзу Цугинами LG деген компания ачкан экен. Ladies and Gentlemen деген ат менен ачылган экен. 2000-жылы ачкан экен ал. 2007-жылыга чейин 1 миллиард доллар топтоп коюптур элден. Анан дагы бул компания дагы
элге төлөй албай калып, элде паника башталып кетип, анан мына карызга батып жабылат экен. Соттун чечими менен ал 20 жыл түрмөгө турат экен. Кадзуцуги Нами 20 жылга камалып, негизинен жеңил кутулуптур. Анын шериги Кытайда, мисалы үчүн Yulishan Tianchi Group of China деген компанияны ачып, Wang Fengyu деген 1999 жылы Кытайда ушундай фирма ачат экен. Ал кумурскаларды жомогу убадасы боюнча атайын бир кумурскаларды ал атайын бир состав менен багат экен. Ошол менен бакканда атайын керектүү дарыларды өстүрүп чыгабыз деп, ушинтип элге жумогун айтып, элден акча жыйнатчу экен. 2007 жылга чейин ушул компания иштеп чыгып, иштеп отуруптур. Мына 8 жыл бою иштептир. 8 жыл ичи мына ал ошол элге мындай айтат экен, $1500 берип, анан ал атайын $1500 бергенде аларга атайын бир азык заттарды берет экен эле, атайын технология берет экен. Ошол кумурскаларды багуу боюнча. Анан элдер ошону алып, ошол кумурскаларды багышат экен. 14 ай баккандан кийин аларга ал $450 берем деген убада берген экен. Башкача айтканда 30% пайда берем деген экен да жылына. Ошондо бул киши 1 миллиондой адамды ошол пирамидага катышып туруптур. Ошентип отуруп, акыры бул пирамидадагы белгилүү болуп калат экен. Көптөгөн адамдар мына $2 миллиард акчага жабыр тартыштыр бул пирамиданын ишинин негизинде. Ванг Фенгюга Кытай мамлекетинин соту өлүм жазасын берет экен. Кытайда көптөгөн финансылык махинацияларга жана кылмыштарга өзү мыйзам өтө катуу. Мына көрдүңүздөр, негизинен көпчүлүк учурда биз ойлойбуз, кичинекей фирма болсо бул пирамида не серьезный, ал эми чоң серьезный уюмдар алар пирамида болбойт деп ишенебиз. Негизинен чоң фирма корпорациялардагы кээ бир учурда мошенниктер тарабынан жасалат экен. Ошол элди алдаш максатында курулган компаниялардан болуп чыгышы мүмкүн экен. Allen Stanford Financial Group деген көптөгөн финансылык уюмдардан турган чоң бир холдинг окшогон чоң уюм ачкан экен. 1986 жылы мына көрүп турасыз сүрөттө көптөгөн сыйлыктарды да алган экен. Көпчүлүк адам буларды Стэнфордты инвестиция менен иш алып барат деп ойлочу экен. Чынында ал финансылык пирамида куруп отурган экен. Мына көрүп атасыз, имараттар да аябай чоң, мындай серьезный ишкана болгон экен. Бирок ага карабай 2009 жылы, 2008 жылы чоң дүйнөдө чоң кризис болгондо элдин көпчүлүгү өзүнүн акчасын кайра салып койгон акчаларын кайра алууга аракет кыла баштаганда, көпчүлүк эл өзүнүн акчасын кайра чыгара баштаганда, жаңы адамдар акча салбай калганда, бул пирамида кыйрап чыгылып калат экен. Натыйжасында $7 миллиард зыян алып келет экен элге. Сот чечими ушул элге зыян алып келгендиги үчүн Американын гумандуу соту 110 жылга түрмөгө отургузат экен. Анын шериги дагы бир мындан да күчтүү финансылык пирамиданын атасы экен. Бул дагы өзүнчө Бернард Мейдов деген штатта жашаган, Америкада жашаган еврей. 1960 жылы ушул Мейдов компаниясын ачат экен. Инвестициялык коомун 50 жыл иштеп тур мунун компаниясы. Бул дагы 2008 жылы чоң кризисте көптөгөн адамдар акча салбай калып, пирамида кийинки келген, мурунку келген адамдарга акча төлөй албай калып, кыйрап калат экен дагы. Натыйжасында элдин мына акча салгандардын баары $61 миллиард зыян алып келет экен. Түрмө муну 230 жыл түрмө. АКШнын штаты Мейдовду 230 жыл түрмөгө камакка жазалайт экен. Негизинен бул пирамида өтө атактуу жана серьезный көрүнгөн экен. Көпчүлүк физикалык уюмдар гана эмес, юридический лицолордагы, хедж фонддордагы өздөрүнүн акчаларын салышкан экен. Көптөгөн чоң уюмдардагы жабыркаптыр бул Мейдовдун айынан. Өзү Америкада атайын мыйзам бар экен, пирамида уюштуучулары финансы тармагына кийин иштөөгө тыюу салынат экен. Булар кийин түрмөдөн чыкса дагы аларга тыюу салынган экен. Кытайда мына тууралат экен, өлүм жазасын алып келет экен ал эми. Штатта мына көрүп атасыз 110-230 жыл. Ал бул мыйзамсыз деле ал эртең ошол түрмөдө өтүп кетет, көпчүлүк үчүн. Мына ушундай жаза болсо биздин мамлекеттерде да аябай жакшы болмок. Мен ойлойм, финансылык пирамидалар мынчалык көп болмок эмес эле.